ошол мезгилде ийгиликке жете элек студенттерди капа кылып көңүлүн чөктүргөн миллионердин окуясы. Атактуу чоң университеттердин бири бүтүрүүчүлөрдүн күнүнө карата атактуу бир миллионерлердин бирин сөзгө чакырышат. Ал сөзгө чыгат дагы унчукпай эч нерсе деп сүйлөбөй залды бир сыра карап чыгат дагы көздөрүн карап туруп айтат экен: силердин араңарда эч бир мындай жанып күйгөн көздү көрө албадым. Андыктан силердин келечегиңер жок. Мен силерге окшогон студенттерге убакытты кетиргим келбейт. Эгер көзүңөр жанбаса, силер жашоодо эч бир ийгиликке жете албайсыңар. Андыктан кош болгула жана силерге ийгиликтер деп кетип калат экен залдан. Баары таң калып, бул розыгрышчы пранк болсо керек деп күтүп отурушат, эч ким чыкпайт. Миллионер ошондон ары кетип калат. Ушундай күлкүлүү сахнада сүйлөп болгон экен. Анан ошол университет арадан көп жыл өткөндөн кийин ушул студенттер эмне болду экен, чындап эле ийгиликке жетип жетпеди деп изилдеп көрсө, чындап эле көпчүлүгү өз тармагында ийгиликтерге, чоң ийгиликтерге жетиштир. Анткени дегенде ошол сабакты түшүнүштүр. Мен дагы бул сабакты түшүнгөнүмдө мен эмнени түшүндүм? Эгерде кандайдыр бир иш колуңан келбей атса, окшобой атса, жасай албай атсаң, бирок сенде каалоо болсо, бирок сенде ошол мүмкүнчүлүктү шанс катары көрсөң, сенин көзүң жанса, сен ошону мүмкүнчүлүктү шанс катары көрүп, мунун жардамы менен ушуларга жетем деп, сенин кыялдарың бар болсо, сенин арзуу тилектериң бар болсо, анда сөзсүз түрдө ошол ишти уланта бер, жана ошол иштен сен ийгиликке жетсең болот. Колуңан келеби келбейби, бул дайым убактылуу суроо. Башында колуңан келбейт, бирок жасай берсең, акыры колуңан келе баштайт. Андыктан негизги маселе мен колуман келеби келбейби эмес, негизги маселе сен ошол нерсеге кызыгасыңбы? Ошол мүмкүнчүлүк аркылуу өз турмушуңду жакшы жакка өзгөртүүгө ишенесиңби же ишенбейсиңби? Менде да ушундай болгон, мен дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү жасап көрдүм, 15 чакта бизнес жасадым. Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдө мен көзүм жанбады, мындан ары келечеги жок экен деп түшүндүм. Бирок ошолордун арасынан бирөөсүнө көзүм жанды жана кызыкты. Мен бул бизнеске 4 жолу таштап, 5-чи жолу келдим. Ар бир келген сайын менде көбүрөөк ийгилик жаралып атты, бирок андан ары такалып туруп калып аттым. Бирок мен көптөгөн бизнестерди жасап көргөндөн кийин бул бизнестин өтөрү жок экен деп ушул бизнести тандап 5-чи жолу келдим. 5-чи жолу кайрылып келип киришип иштегенимде мен акыры миллионер болдум. Андыктан сиздер дагы көзүңүздөр жанбаса, анда көзүңүз жанган мүмкүнчүлүктөрдү издеңиз. Жана колуңуздан келбей атса, мунун баары убактылуу. Ушул сыяктуу видеолор жакчы болсо, лайк басабыз, катталабыз жана комментарийге жазабыз.